Бүгүн жогорку кеңештин жыйыны демейдегиден башкача башталды. Айрым эл өкүлдөр тажик кошуналарга нааразы маанайда турушту. Кайра чыр көтөрүп жатышат. Бирок татыктуу жообун ала элек. Сүйлөшүүлөр болуп жатат дешет. Же андан майнап жок. Ал тургай ошол жаңжал чыккан жерлерге да аскерлерибизди көйүтпөдүк деп нааразы болушту. Бул качанга чейин уланат? Буга кандайдыр бир биз акыркы күндө бир чекит коюшубуз керек. Биринчи кезекте чепти бекемдебей туруп, биз башка өнүгүү жөнүндө сүйлөбөй эле койсок болот. Мына ошол согуш болгондон бери биздин райондо 1 жылдан бери райондо ушул застава же болбосо биздин аскерлердин саны көбөйгөндүгү жөнүндө биз маалымат алган жокпуз. Ал эми депутат Камила Талиева түнү менен азап чеккен элдин абалына тынчсызданды. Алар үчүн дегеле шарт түзүлбөгөнүн айтып жатат. Мисалга жол маселеси көп жылдардан бери чечилбей келе жатыптыр. Кече күнкүдө кырдаалдар жаралганда, ошол аймакта жашаган 4 айыл анын азабын тартат дейт. Албетте чек арачылар өзүнүн жумушун кылды, аскер кызматкерлери ыкчам жардамдарды көрсөттү. Анысына бали дейбиз. Бирок эми элде тажайт экен, эвакуация боло берип, кача берип, жок дегенде шартын түзүүдө өкмөт ыкчам чараларды көрүш керек болуп атат. Алмаз Акунжанович, бул эми стратегический жол деп мен байма-бай айтып атамын, Аркам Аргун жолун. Муну тез арада чечиш керек. Ошол жол өтө маанилүү стратегиялык жол. Ушундай учурларда. Тажик тарап ыңгайлуу учурду күтүп чабуулдарды уюштурууда. Бул атайын жасалган чагымчыл аракет десек болот. Маал менен алар жарандарыбызга психологиялык жактан басым жасашууда. Ушундай ыкмаларды колдоно берсек, тажаган эл жерди таштап көчүп кетет деген түшүнүктөрү бар. Бирок бул жаңылыш тактика дейт саясат талдоочулар. Рахмон дагы диктатор болуп атпайбы? Ал дагы баягы согуш болуп атса, мына сырттан жөө менен чабышып атса, кайсыбеттиңер менен уя албай кайра бийликке каршы сүйлөшүңөр деп оппозициясынын ордун жабыш үчүн дагы ушундай эме болуп атат. Бирөөлөр тукуруп атат, анан мейли ошентип кой деп орустар тукуруп атат, тудакта деген версиялар бар, ал чындыкка окшошпойт. Деген менен чек ара чырларына моралдык жактан күнөөсү бар Адахан Мадумаров дагы бул жолкусунда үн катып калыптыр. Ал бул жаңжалды токтотууга болгон аракеттердин баарын жокко чыгарды. 1-2 жолугушуу менен маселе чечилбейт деп жатат. Анткени саясий эрк жок экенин айтууда. Болбосо өзү 2009-жылы Кыргызстанга таандык делген жерди Тажикстандыкы деп таанып, аны 49 жылдык мөөнөткө ижарага алуу боюнча протоколго кол койгон. Бул иши үчүн ал бир канча рет сурак берип да чыкты. Бүгүнкү чек ара маселеси бул оор маселе. Дагы бир жолу баса белгилеп айтам, бул 2-3 жолугушуу менен чечилбей турган маселе. Анан ошол маселени башка жакка, көңүлдү башка жакка буруу максатында бүтүндөй баары Мадумаров кодарып келип, абсолюттук түрдө туура эмес позицияларды ээлеп аткандыгы ачыкка чыкпадыбы? Эми токтонуш керек да, бираз мамлекеттик саясатка, мамлекеттик бир мамиле жасаш керек. Учурда абал кече күнкүгө салыштырмалуу туруктуу. Эвакуацияланган эл өзлөрүнүн үйлөрүнө кайтып барышты. Эки тараптуу жолугушуулардын натыйжасында чек арага кирип келген аскерий техникалар аркага кайтарылды. Жогдар Бузумов, Улук Айсбеков, Нур Ньюс, Бишкек.